андан да бир таасирлүү алым чыгып туруп элечи, элди ыйлатып ээрчитип кетпесе эле билбейми. Башка үмүтүм жоктой сезиле берет да. Акынды акын кылган эл болот экен. Акбар кайда бартасың? Эмне кылып атасың? Эмне кылышың керек деген суроолорду бергенди үйрөттү. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген жөлөк да курбусуна, күч бар кезде биригип бир муштумга курсак экен көпүрө кыргызыма. Сүйүү тууралуу ыр негедир мен жаза албай калыптырмын. Таң калдым. Сүйүү жок деп ойлобоңуздар. Сүйүү бар жүрөктө. Мен сөз түрдө саясатта могу шайлоодо иштеп бергенге даярмын. Жаш акындардын арасында өзгөчө орду бар. Сүйлөсө сөзүнөн чаң чыккан акын Акбар Кубанычбеков менен маек кылдык. Ал акыркы учурдагы жашоо, турмуш, Аллах тууралуу жазган ырлары, адамга адам керек чыгармасы, эң көп гонорары, шайлоо, саясат тууралуу кеп кылды. Пандемия сизди кандай өзгөрттү? Пандемия мени аябай эле өзгөрттү десем болот. Себеби дегенде өзүң дал ушул көп убакыт болгонго байланыштуу өзүңдү иштен карап, кандай кетип бартам, кандай адам элем, мурда өзүңдүн күнүмдүк планыңды өзүң түзүп алып элечи, ошонун өзүң туткуну болуп жүрө бериптирбиз да. Көрсө ал нерсеге байланбаш керек экен адам. Акбар кайда бартасың? Эмне кылып атасың? Эмне кылышың керек деген суроолорду бергенди үйрөттү. Учурда эмне менен алексиз? Учурда азыр эч нерсе менен алек эмесмин. Себеби дегенде мен иштеген жумуштардын баардыгы карантинге байланыштуу токтоп турат. Ал эми бир гана ушу мени таштап кетпеген, карантин болобу, башка учур болобу, бул баягы биз бул дүйнөдөн өткөнгө чейин коштой турган нерсем бар. Ошол ыр жазуум, ошол нерсе мени таштаган жок, ошол ыр жазуу менен алектенип, колдон келишинче ушул элибизге, жерибизге, дарыгерлерге маанавий, руханий кичине бир дем күч берели деген ниетте ошондой өңүттөгү ырлар жазылып жатат. Акын деген сиз үчүн ким? Акын деген бул элге жазган ырлары пайдасы тийген адам да. Ошондон окуп алып элдер патриот болгусу келип, ошону окуп алып элдер сүйүүнүн кандай экенин билип, ошону окуп алып элдер жашоого болгон көз карашы жакшы жакка өзгөрүп, эстетикалык рахат алса, ырларынан дал ошол акын болот. Акын өзү эле акын болуп калбайт экен. Акынды акын кылган эл болот экен. Адамга адам керек чыгармасы кандайча жаралып калды? Дал ушул учурда бизге деген канча дары болобу, канча суу болобу, өзүң сакайып кеткенден кийин бүт баары жаныңда жок болсо делечи, ал нерсе түккө турбаган нерсе экен да. Көрсө, бул дүйнөгө биз келген соң, биз бири-бирибизге керек экенбиз, адамга адам керек экен. Күндөрдүн биринде ошо карантин учурунда Султан Садыралиев жана Мирбек Атабеков аттуу эки мырза чалып, видео чалуу менен бизге ичинде чалышуулар болду. Анан үчөөбүз конференцияда отуруп, ошол учурда билесиздерби, мектептердин баардыгы баягы онлайн сабактарды өтүп атпады эле. Менде да ошол жумушум бар, ошондой жумушум, ошого байланыштуу ал программа бар эле. Биз байланышып, сүйлөшүп отуруп, 3-4 сааттын ичинде ушундай ырды жаздык. Бул баягы жеке эле мен өзүм жаздым деп айтпайм, себеби дегенде алардын идеяларын болгону мен калыпка салдым десем болот. Анан кээ бир жерлерди жетпей жаткан тузун кошуп, ачуусун, таттуусун көргөн биздин иш экен, ошолор көрүп жаздык. Адамга адам керек ырдан кара сөз түрүндө көркөм айтып берсеңиз. Бул сыноолор өтөр, кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей, бул жашоонун жүргөнбүз заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт, кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган бул күндө адамга адам керек. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген жөлөк да курбусуна, күч бар кезде биригип бир муштумга курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың, тарыхта ишиң калса, ташты талкан кыла бер сапарыңда, темир кессең мокобоз мизиң барда. Сиз башка акындардан айырмаланып турмуш, Аллах тууралуу көп ыр жазасыз. Ананда мунун жөнү болушу керек. Негизи раматтылык болуп кеткен, ыйман саламаттык болсун, чубак Ажыкен дагы менин ырларымды көп окуп, көп
көп кеңештерин айтып калчу да. Анан ошондо айткан сөзү бар да, Акбар, азыр дин адамдары кылып аткан кызматты негизи силер кылышыңар керек эле дейт да. Адабиятчылар, акындар, жазуучулар, силер элди ээрчитип, силер аларга маанавий, руханий, жан дүйнөсүн толтура турган азыкты силер беришиңер керек эле. Бирок аттиң силер ал нерсе менен эмес, күйдүм, сүйдүм деп жеңил желпи нерселер менен же болбосо элдер окубай турган өзүңөрчө эйфорияга чыгып алып эле таптакыр башка нерсени жазып эле жаныңарда бир 100-200 киши ыр окуп лайк басып койсо ошого сүйүнүп жүрөсүңөр деген баягы айткан сөздөр бар эле да. Анан ошондон кийин батасын алып, кеңешип, андан кийин анан көптөгөн ошол өзүм да негизи кичинекей кезимен дал ушул Кудайга мындай жакын адаммын деп ойлосом болот да, айтсам болот да. Себеби дегенде эмне сурансам кичинекей кезимде ошол нерсенин баары кабыл боло берчү да. Анан кийин ырда деле Кудай ушул өзүңдүн атыңды даңктап, элдерге бир окуганда пайдалуу, өмүрдүн, өлүмдүн, жашоонун, турмуштун барктуулугун биле турган бир нерсе жазайынчы деп, анан убагында мен дагы баягы башка акындардай болуп стилим бар эле ошондой болчу. Анан кийин дал ошол улуу инсандардын, устаздардын кеп кеңеши менен, алардын берген таалим тарбиясы менен, сабактары менен анан сөзсүз түрдө окуган китептериң таасир берет экен. Мен акыркы убакта көбүнчө ошондой адеп, ахлак, иман темасында китептерди окуй берип, кандай суу ичсең дал ошол адамдын жүзү дагы, адамдын келбети да ошондой болот го. Ошол сыяктуудай ошол азыкты алсаң, ошол азыкты берет экенсиң, ошондой өңүттөй ырлар жазып келе жатам. Сүйүү тууралуу ыр жазбайм деп чечтиңизби? Сүйүү тууралуу ыр негедир мен жаза албай калыптырмын. Таң калдым. Сүйүү жок деп ойлобоңуздар. Сүйүү бар жүрөктө. Бирок ойлойм да, ушул баягы кеткен энергияны балким адамдардын бир жан дүйнөсүнө башка нерсеге жумшасам пайдалуураак болобу деп ойлойм. Бирок сүйүү темасында ыр таптакыр жазбай калгандан алысмын. Дагы да болсо сүйүүнүн жакшы жактарын жазганга жакшы пландар, жакшы идеялар, ойлор бар. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун айтканы бар экен, чыныгы сүйүшкөндөр баш кошсо дейт, алар бири-бирин сүйүүсүн турмуш жеп салат деген сөз бар экен да. Ошол сыяктуу мен ойлойм, бул турмуш деген күндө эле киного баруу, күндө эле көчөгө чыгып алып балмуздак жей турган нерсе эмес да. Кээде катуу жейсиң, кээде жумшагын жейсиң. Ошол сыяктуудай бул турмуш чындыгында сүйүүнү уламдан улам жей берет экен. Бирок ошого каршы турганга аракет кылып, ошого дагы мындай бекем туруп, өзүңдүн сүйгөнүң ырларды арнай бериш керек го деп ойлойм. Анан көп акындар баягы айтып калат го, өзүнүн сүйгөндөрүн эмес, баягы акындар көп сүйүшөт деп айтып берет да. Көрсө өзүнүн сүйгөнүнө жеткенден кийин ал сүйгөнүн жеттим болду деген бир боштук, өзүн бошотуп пайда болот экен да, анан башка сүйүү издеп баштап, анан аларга жазып баштайт окшойт да. Мен балким сүйүү жөнүндө жазбай калганым ушул болсо керек. Анткени мен башканы сүйө албайм да. Коржунуңуздагы ырлардын канчоосу обондуу? Обондуу ырлар Кыргыз патенттин каттоосунан өткөн бир 300дөн ашкан экен. Былтыркы эсеп боюнча, быйыл билбейм, быйыл бир 350дөй болуп калса керек, 320. Ырчылар менен кандай келишимдин негизинде иштейсиз? Ырчылар менен келишим өзгөрүп турат, долларга жараша дегендей. Себеби заман ар башкача болот экен. Мен убагында бул калем акыга жазам. Убагында мисалы үчүн эң биринчи ырларыбыз 500 сомдон башталган. Ошол ырлар көтөрүлүп отуруп, азыр өзүнүн баасы бар. Ырчылар бир баа жок да, мындай. Өтө популярдуу, өтө бай ырчыларга кымбатта жазып коем. Себеби дегенде алар да акча бар да, алар ошол нерсесин бере алат. Ал эми мисалы жаңы келип аткан, кээде көрүп аябай таланттуу, бирок баягы тыйын тыпырдан кыйналып аткан жаш таланттарга бекер жазып берген учурлар да көп болот да. Анан бир орток бир баа жок, сүйлөшкөнгө жараша дегендей. Эң көп киреш алып келген бул Мурас ыры болду го дейм. Бул ыр ошо Кыргыз патенттен ошол жылы, Мурас чыккан жылы аябай көп өлчөмдөгү. Ошол учурда мындай бир интервьюда берген, $2000 жакын акча алып келген да. Кыргыз патенттен эле. Калганын айтпай Калган. Мисалы, киреше бул мындай экен да.
сен акчаны ойлосоң, сен өнөрүң токтоп калат экен. Ошол жактында Кудай бууп коет экен да. Акчаны эч качан ойлобош керек экен. Бул Кудайдын ыраазычылыгы үчүн адамдарга пайдасы тийсин деп жазсаң, сонур жазсаң, жөндөн жөн эле мисалы үчүн кээ бирлер Акбар чай ичип кой, Акбар минтип кой десе деле кубанып каласың да. Аны болсо сен бир убакта кетирген көз майың, кээ бир убакта кетирген энергияңды ошентип эле кайра жаап коет да. Шайлоодо иштешүүгө сунуштар түшүп жатабы? Бирок өткөндө бир адам сөзүн угуп калдым. Биз саясатка барып туруп, саясат мындай жаман нерсе эмес, саясаттын жакшы жагын көрсөтүш керек дегенди угуп, дедим да, демек өлкөбүз ар бир нерсе саясаттан кийлигишип, саясаттан тургандан кийин биз өзүбүздүн ырыбызды өзүбүз жазып жүрө берген болбойт экен да. Азыр чындыгында көп партиялардан сунуштар түшүп атат. Депутат болуп барууга эмес, депутат болуш үчүн көп акча керек турбайбы? Аларга камчысын чаап, аларды колдоп, сүрөп бергенге мен дайынмын негизи. Эгерде алардын ниеттери, максаттары түз болсо. Азыр тиги менен бул бирикти, ал менен тиги бирикти деп атышат да. Бирок таң калам, алардын максаттарын көрүп көрсөм, эки бөлөк да алар. Эмне максатта биригип атат? Эптеп эле ак үйгө кириш үчүн биригип атабы? Ал максат болбош керек да. Ал максат элди өнүктүрүү, идеологиясында, программасында бир болуш керек да. Киргенден кийин кайра бөлүнүп кетебиз депчи. Бирок мага сунуштар мисалы үчүн алпарчылык боюнча жана ошондой эле партиянын гимндерин жазган боюнча мен сөзсүз түрдө саясатта могу шайлоодо иштеп бергенге даярмын. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бирок чындыгында баягы эл үчүн деген, жер үчүн деген кийин мисалы үчүн ошол адам кабинетине кирип туруп, эгер туура эмес иш кылса, сөзүң өтө турган адамга иштешиң керек экенсиң да. Сен айтпадың беле? Анага көз каранды болуп, жалпактап, кошоматтанып, аркасынан ээрчип, папкасын көтөрүп, кошоматчылык бизди союп атат да. Мен айтам да, бир чоң келсе эле өзгөрүп калат көп адамдарчы. Кубулат кадимкидей, тим эле башка адам болуп калат да. Бул туура эмес да. Сен кандай болсоң, өзүң бир эле маскаң менен жүр да адам болгондон кийин. Ал президент болобу, депутат болобу, мисалы өткөндө мисалы ыктыярчылар деп барышты мисалы. Ак үйгөчү президентке жолуккан. Барганда баарыбыз тим эле минтип айтабыз, тигинтип айтабыз деп баатыр болуп аткан. Баргандан кийин жумшак, жумсалдап айтышат да. Мисалы ыктыярчылар жок болсо, силер эмне кылмак элеңер деген суроону беришпейби? Элементарно да. Эгер саясатты айта турган болсо. Анда ошол күнү эмне болмок эле? Же болбосо чапаныңды чечип алмак беле деген сөз бар го. Бизде баягы кой, андай мындай кошомат кылалык, сыйлайлык деп атып эле ушуга жеттик. Эгерде ушул шайлоо боло турган болсо, мен ойлойм, татыктуу адамдар өтүш керек. Татыктуу адамдар элге кызмат кылыш керек. Анан жогоруда айткандай, мен сөзсүз түрдө даярмын. Эгерде чындыгы патриот болсо, ниети таза болсо, ушу эл үчүн, жер үчүн иштейм деген адам болсо, мен ошол адам командасына кошулуп иштеп бергенге даярмын. Элиңизге эки ооз кеп. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, азыр бир оор абалда турабыз деп айтсам болот да. Себеби дегенде эртеңибиз күмөн. Ар бир кыргыз Кыргызстандын желбиреген желегиндеги нурундай болоюн деген кызмат, ниет менен кызмат кылса, өлкөбүздү, жерибизди бат эле өнүктүрүп алабыз деп ойлойм. Азыр дүйнө жүзү бул пандемияга кандай турду, Кыргызстан кандай турду, бул аябай жүрөктү оорутtu мени. Ошон үчүн келечек муун, мени менен теңдер, курбалдаштар, достор, биз жашпыз дебейли. Мен мисалы 30-га жакындап калдым. Биздин аталарыбыз Чыңгыз Айтматов 14 жашында айылына катчы болсо, Жусуп Абдрахманов 26 жашында Кыргыз АССРин башкарса, Касым Тыныстанов 26-27 жашында Кыргыз алипесин ойлоп тапса, ошондой эле бир топ мыкты чыган инсандар Кыргыз элине 40 жашка чейин кызмат кылган. Биз 40 жашка чыккан балдарды жашпыз деп коебуз. Биз жаш эмеспиз. Урматтуу жаштар, келгиле, Кыргыз эли жери үчүн кызмат кылабыз.